Ama niçin ben özümün tamanakı mаңдай terime algan tamındım niçin ben berişim gerek? Ben berbeyim, hiç kimge berbeymin. Berbeymin ben. Men ушул кызыл китеби менен Масырканова Даймиракан эжеден там сатып алганым анык. 20-жылы сатып алганбыз, 2020-жылы. Анда күйөөм тирүү болчу, 7 балам менен ошо тапкан акчабызга 650 миң сом акчага сатып алганбыз. Биз жалаң ушул мал чарбасында эмгектендик. Ошол тапкан акчабызга сатып алганыбыз чын. Кошуна колуңдор деле билет. Бул ошо мураскер жалгыз кыз. Биз тааныйбыз. Өзүм ушул эле айылдык кызмын. 1-2 милиция ээрчитип келип эле Жаманкулов Төлөгөндүн аялы келип ырыскан деген. Тамды талашкан. Мынау китепти кармап алып колума менден алып ал эле. Мынау китеп фаршивый китеп. Карындашым, сен мени жакшы тааныйсың. Мен бул китепти Борбиев Нуржанбекке жазатып койгом деди. Табалиевдин намына жазатып койгон деди. Бул деген бул мынау китебиң жарабайт. Акчаңды алып ал деди. Жок, мен албайм дедим. Мен бул китеп менен мен эч гос мен дагы гос латыраштан көйлөтүп алгам деп мынтип ачып сатып алуу, сатуу келишими полный бар менде дедим. Келишимге келишиң керек, сөзгө түшүнбөйт экенсиң, акмак экенсиң. Кадыров Майрамбек, сен мунугу эме чечимди жокко чыгар, эртең сени сотко берем, көзүңдү оюп таштайм дегенге чейин барды. Ошондо кызыл китепти Табалиев Муктар соттошуп жүргөндө эле, мен соттошуп жалап мен соттошуп жүргөндө эле бул 24-жылы колуна китеп алып алып атат. А мен түшүнбөгөнүм үчүн мен колумдагы гос документимди колуман алдырып атам. Жаманкулов Төлөгөн деген акимиатта ошондо айылдык депутаттардын эме спикери экен Төлөгөн. Мен ошого Мыктар ушу 20-жылы ушул жерде жашап атат деп тактама жазып бердим деп. Эгерде дагы Мыктар келип мени ушинтип тамдан чыгарам дейт, мен Мыктардын өзүнүн колун өлтүрөм.